Бүгүнкү туура тамактанууңуз эртеңки чын ден соолугуңузду шарттайт. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен камсыздап, көптөгөн оорулардан сактап, сергек жашоо тартуулайт. Оору сыркоодон оолак болуунун эң негизги эрежелеринин бири да туура тамактануу. Туура тамактануу терминин көп эле угабыз. Бирок аны канчалык деңгээлде туура түшүнөбүз, бул боюнча врач-эндокринолог Айпери Ажимаматовадан кененирээк маалымат алдык. Жалпы эле тамактануу боюнча биз организмге тамакты эмне үчүн кабыл алабыз? Бул бизге энергия болот да. Ушул жеген тамактарыбыз менен түшкөн азыктар, мисалы ошол углевод айткан белоктор нормадан ашыкча же көп болуп кетсе дагы биздин организмге көптөгөн өзүнүн белгилерин берип көрсөтүп турат да. Ошолордун эсебинен оорулар келип чыгат. Ошондуктан биз азыр элге туура тамактануунун түшүндүрмөсүн көп беришибиз керек болуп атат да. Эмне үчүн дегенде бул туура тамактануу сергек жашоонун эң негизги булагы болуп эсептелет. Тамактын өлчөмүнө эмес, пайдалуулугуна караш керектигин айтат дарыгер. Ал нерсени билүү үчүн да адамга биринчи кезекте каалоо жана билим керектигине токтолду. Андыктан өз ден соолугуна кам көрөм деген ар бир жаран кайдыгер болбостон туура тамактануунун эрежелерин билүүсү шарт, дейт Айпери Ажимаматова. Туура тамактануунун өз эрежелери бар. Мисалы кандай эрежелер? Биринчи дайыма жаңы бышкан свежий деп коебуз. Свежий продукталарды колдонуу. Андан кийин үйдө даярдалган тамактарды көбүрөөк колдонсок жакшы болот да. Андай полуфабрикат, упаковкадагы тамактар аларга көптөгөн мындай даамды күчөтө турган усилитель вкуса деп коет, ошондой заттарды кошуп, адамдын аппетитин өтө ачып, андан кийин мындай тамакка болгон табит өтө ачылып кетет да. Ошондуктан дайыма мындай үйдө даярдап колдонсо жакшы болот. Дайыма рационго мөмө жемиштерди киргизиш керек. Жаңы бышкан, дайыма жайындабы, кышындабы болобу, сөзсүз мөмө жемиштер болуш керек. Мөмө жемишти дагы, мисалы мөмөнү күндүн биринчи жарымында колдонсо жакшыраак да. Сууну көбүрөөк, эң көп ичиш керек сууну. Мисалы 1 килограмм адамдын салмагына жараша 1 килограмм салмакка 30 миллиграмм суу ичүү керек. Ошондо эгерде 60 килограмм чыкса адам, ошондо 30 миллиграмм болгондо 1 литр 800 грамм суу ичиш керек бир күндө. Суунун дагы өзүнүн ичүү тартиптери бар. Сууну дагы кечки саат 5ке чейин ичип бүтүрүш керек, ошол салмакка жараша суунучу. Андан кийин тамакты майда чайнап жебөө керек. Мисалы бизде эреже бар медицинада, бир чиштем нанды же бир чиштем этти 33 жолу чайнап, андан кийин жутуу керек да. Өз ден соолугуна туура тамактануу тууралуу билимге негизделген жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыруу ар бир инсанга керек. Организмди негизги тамак аштык заттар менен өз өлчөмүндө камсыздоо түшүнүгү организмге белоктордун, углеводдордун жана майлардын талаптуу негизде гана болушун камсыздап берет. Тамакка белоктуу тамактарды көп колдонсо жакшы. Ал эми углеводдуу тамактарды азыраак колдонгон оң. Белокту мал жандыктарынан, анан өсүмдүктөрдөн алабыз да. Мал жандыктарынан алынган белокторго булар эттер кирет, канаттуунун эттери, балык. Ал эми өсүмдүктөрдөн алынган белокторго бул лоя маш, нокот, горох деп коебуз, фасоль, ушуга окшогон тамактарда көбүрөөк өлчөмдө болот да. Углевод өзү организмге керек да, бул энергиянын булагы болуп эсептелет. Аны кабыл алыш керек, бирок өзүнүн өлчөмүндө алышыбыз керек. Углеводдуу тамактарга эмнелер кирет? Бул нан азыктары, углеводдор дагы мөмө жемиш аркылуу дагы кабыл алабыз. Бирок көбүнесе нан азыктарынан ачытылып тез бышырылган булочкага окшогон шириндиктерде көп өлчөмдө болот. Ошолорду азыраак колдонуш керек.
Туура тамактануу режиминде тамактануу арасындагы аралыктарда абдан чоң мааниге ээ. Маселен, тамактануу арасындагы узак аралыктар менин тамак ачтык борборун ашыкча сезгенишине, активдүү ашказан ширесинин көп санда бөлүнүп чыгышына алып келиши мүмкүн. Өтө кыска аралыктар да зыян, анткени мурунку тамак аш толугу менен сиңирилүүгө жетишпей. Бул тамакты аш кылуу жолунун функцияларынын бузулушуна алып келет. Туура тамактануунун тартиби бул бир күндө адам 5 жолу тамактаныш керек да. 3 жолу негизги тамак, ал эми 2 жолу шамшум этмей, перекус деп коебуз. Мисалы эртең менен саат 7ден адам эртең менен 7де турса, бир аз гимнастика жасаса, андан кийин организмге ачкарын сууну кабыл алыш керек, 1 стакан. Эгерде эч ким аны азыр бизде көп эле суу ич деп айтсаң, мындай суу иче албайм, ачкан көңүл майланып кетет деп ушундай сөздөрдү көп угабыз да. Аны башында бир аз кыйналышы мүмкүн, но барып көнүп кетет. Эртең менен суу ичкенде бул кечинде ичегелерибизде керектүү витаминдер чыгат да, мындай бөлүнүп чыккан. Аны сыртка чыгып кетпеси үчүн суу менен кайра ичкери тартылып канга сиңет да. Сууну ичкенден кийин саат 8ден 9дун аралыгына чейин ашказандын меридианы иштейт да. Сөзсүз эртең мененки тамакты ичиш керек. Андан кийин ичтиби, ичкенден кийин 2,5-3 сааттын аралыгында шамшум этмей, перекус болот. Ал учурда сөзсүз мөмө жемиш болуш керек. Мөмө жемиштин өлчөмү 100 грамм болуш керек. Түшкү тамакты саат 12:30-дан 1ге чейин кабыл алабыз. Ашказанда өзү 3 бөлүккө бөлүш керек да адамчы. Бир бөлүгүндө суу, бир бөлүгүндө тамак, бир бөлүгүндө аба болуш керек да. Эмнеге дегенде, аба болсо тамак жеген тамактарыбыз ашказаныбызда мындай переваривание болот да. Обедтен кийин анан саат 4-тө 4:30-га чейин дагы түштөн кийинки шамшум этмей. Бул учурда көбүнчө белоктуу нерселерди жесе жакшы да. Мисалы 1 стакан айран, же 100 грамм творог жеп койсо болот. 2 штук жумуртка, сууга бышырылган жумуртка. Үйдө эмне тапса ушул перекус кылып койсо, белок себеби түштөн кийинки шамшум этмейде белок жесе кечиндеги ушун кечки тамакка курсак анчалык ачпайт да. Оору миң, ден соолук жалгыз. Ден соолукта болом десеңиз, туура тамактануу эрежелерин сактап, спорт менен алек болууну эстен чыгарбаңыз. Айнура Мышрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.